Бүгүн биз дүйнөдөгү таасирдүү окуу жайлар тууралуу баяндап беребиз. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар. Чикаго университети бул жогорку окуу жай Нобель сыйлыгына ээ болгон лауреаттардын саны жагынан дүйнөдө 4-орунду ээлейт. Университеттин тарыхы боюнча жалпысынан бул сыйлык менен 89 кызматкери жана студенттери сыйланган. Калифорниянын технология институту инженерия жана так илимдер боюнча адистешкен дүйнөнүн эң маанилүү техникалык билим берүү мекемелеринин бири. НАСА автоматтык космос аппараттарынын бир бөлүгүн ишке ашырган реактивдик кыймыл лабораториясы институтка таандык. Колумбия университети АКШда белгилүү жогорку окуу жайлардын бири. Бүтүрчүлөрдүн арасында 4 америкалык президент, анын ичинде Барак Обама да бар. 101 Пулитцер премиясынын лауреаттары, 97 Нобель сыйлыгынын лауреаттары, 26 чет мамлекеттик жетекчилери, ошондой эле 25 Оскар сыйлыгынын ээлери кирет. Оксфорд университети Улуу Британиянын биринчи жана дүйнө жүзүнүн англис тилиндеги байыркы университети. Бул окуу жайды 25 британдык өкмөт башчылары жана искусство тармагындагы мыкты илимий ишмерлер аяктаган. Принстон университети АКШдагы престиждүү окуу жайлардын бири. Архитектура жана инженердик илимдер тармагында алдыңгылары. Гарвард университети. Американын бул университети көп жылдан бери дүйнөдөгү мыкты жогорку окуу жайлардын тизмесинин сап башында. Бүтүрчүлөрдүн арасында миллионерлердин саны боюнча АКШда биринчи орунда турат. Эсиңизде болсун, бул окуу жайлардын бирини тапшырууну чечсеңиз, англис тилиңизди жакшыртыңыз. Ошол менен биздин дүйнө кызыктар түрмөгү соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.